Эртең мененки пайдалуу 5 адат. Көбүнчө эртең менен биз үй ичинде отуруп, эмне кыларыбызды билбей, бир чыны кофе ичип, боенуп, жасанып, жумушка жөнөйбүз. Мындай учурларда биз өзгөчө эрте туруп, таңды тынч өткөрүүнү жана көзүбүздү ачкан сайын стрессти баштан өткөрбөөнү үйрөнгүбүз келет. Эртең мененки дени сак адаттар буга жардам берет. Бул күндүн эң маанилүү бөлүгүн алда канча жагымдуу кылат. Биринчиси, эрте менен эрте ойгонуңуз. Эртең мененки саат 10го чейин уктоо же акыркы мүнөттөрдө ойгонуу сыяктуу нерселер өндүрүмдүүлүктү өлтүрөт. Андан кийин сиз үстүңүзгө бир нерсе кийип жумушка шашып, анан уйкусурап отуруп каласыз. Сиз бир күндө мүмкүн болушунча көп нерсени жасаганга аракет кыласыз, бирок кечтин кандай болуп кеткенин түшүнбөй каласыз. Андан кийин кечки тамакты тамактанып, куптан намазын окууга убакыт келет. Жана дагы көп нерсеге убактыңыз жетпей калат. Чындыгында сизде максималдуу өндүрүмдүүлүк менен колдоно турган 2-ден 5 саатыңыз бар. Бирок сиз азыр уктап жатасыз. Биз кайсы убакыт жөнүндө сүйлөшүп жатабыз, билесизби? Бул багымдаттан кийинки убакыт. Бул пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам дубасында: "О Аллахым, ушул таңкы сааттарда үммөтүмө береке бер" деп айткан куттуу учур. Экинчиси, даарат алып, багымдат намазын окуңуз. Аллахын элчиси саллаллаху алейхи вассалам багымдат намазын берекеси көп экенин айткан. Эгерде адамдар багымдат менен куптан намазынын берекелүү экенин билишсе, жөрмөлөп жүрүшсө да намазга келишмек. Үчүнчүсү, ач карын лимон суусун ичиңиз. Эртең менен лимон кошулган жылуу суу денебиз үчүн эң жөнөкөй жана эң пайдалуу нерселердин бири экени далилденген. Бир стакан түн ичинде жоголгон суюктукту толуктап, күндүз жашоого керектүү маанилүү процесстерди баштайт. Төртүнчүсү, эртең менен спорт менен машыгыңыз. Эртең менен көнүгүү жасоонун пайдасы тууралуу бала кезибизден бери угуп келе жатабыз окшойт. Бирок бул адатты өзүңүзгө сиңире албай жатсаңыз, анда азыр убакыт келди. Эртең мененки спорт сизге бир күн бою энергияны эле көбөйтпөстөн, керексиз калорияларды өрттөөгө жардам берет. Эксперттердин айтымында, арыктагың келсе, машыгууңду кечтен таңга жылдыр. Бешинчиси, эртең менен бардык ойлоруңузду жазыңыз. Психологдордун айтымында, күндөлүк ойлорду түзүүгө жана өзүңүздү жакшыраак угууга жардам берет деп эсептешет. Андыктан күн сайын эртең менен өзүңүздүн ойлоруңузду, баштан өткөн окуяларыңызды, пландарыңызды жазып турууну адатка айлантырыңыз. Муну кооз дептерге калем менен жасаганыңыз жакшы болот.